Ләин шакартум ләазиданнакум ва ләин кафартум инна азаби лашадид. Егер де силер шүгүр келтирсеңер, ләазиданнакум албетте сөзсүз мен көбөйт беремин дейт. Караңыздар, эми кыргыз тилине которгондо ушул бир сөздү 3 жолу айтылганга туура келип калат. Албетте сөзсүз деп. Бирок караңыздар, араб тилинин өзү караңыз, сулуулугу, араб тилинин көркөмдүгү караңыз. Лазиданнакум деп башка тамгалар менен эле бир эле тамга менен ушунчалык сөзгө козуп берип коет. Албетте мен сөзсүз көбөйт берем дейт Алла. 3 жолу бекемдеп айтып жатат. Шүгүр эле келтирсеңер, мен көбөйт берем дейт. Кайсыл жакшылык болбосун, кайсы неамат болбосун, албетте сөзсүз көбөйт берем дейт. Урматтуу туугандар. Келге шүгүр келтирели Аллага. Ар бир бизге берген жакшылыгына, ар бир бизге берген неамат жакшылыгын biz ойлонуп көрөлчү. Эми караңыздар, ошонун эле каршысында валайин кафартум инна азаби лашадид. Эгер шүгүрсүз болсоңор, инна азаби лашадид, менин азабым өтө катуу дейт Алла. Шүгүрсүз болгон пендеге Алла айтат, менин азабым өтө катуу дейт. Бул жерде караңыздар, уламалар айтышат, тафсир уламалары, инна азаби, менин азабым деп, азап деген сөздү Алла өзүнө байлап жатат да, бул аятта. Өзү мисалы катары алып көрөлү. Азап кылыш үчүн бир адамга канчалык азап жеткириши мүмкүн. Акылга сыйбаган нерселер бар. Караңыздар, кылмыш кылам деп мыйзамдан чыгамда канча адамдар кылмыш иштер кылат. Кандай мыкачылык менен адамдарды кыйнап, өлтүрүп зорутайт. Бирок ал адамдын азабы, адамдын ызасы да. Бул аятта айтылганы шүгүрсүз пенде үчүнчү Алла айтканы менин азабым деп, Алла Таала азап деген сөздү өзүнө байланыштырып жатат. Эми азап деген нерсени жараткан зат өзү менин азабым деп айтканына, демек азап канчалык катуу болушу мүмкүн, урматтуу туугандар. Заматта бизге берилген жакшылыктар бир күндө кетип калышы мүмкүн. Кайсыл жакшылык болбосун. Ден соолукту кадыр бартайсызбы? Анда ден соолукту Алла Таала алып коюшу мүмкүн. Байлыкты кадыр бартайбы? Кадыр барксыз кылабы? Анда Алла Таала алып коюшу мүмкүн. Кадыр барксыздык кылса, шүгүрсүздүк кылса, байлыгына, ден соолугуна, бийлигине, же кайсыл бир жакшылык болбосун, Алла Таала жакшылыкты алып коюшу мүмкүн, урматтуу.